Туп-туура 2 күндөн соң Бишкекте Дүйшөнкул Шопоковдун жаркын элесине арналган бокс боюнча эл аралык мелдеш башталат. Мында Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия жана Тажикстандан мушкерлер мелдешке түшмөкчү. Учурда мелдешке кызуу даярдыктарын көрүп жатат кыргызстандык мушкерлер. Ал эми биздин чыгармачылык топ машыгуу залдарынын биринде болуп, спортчулардын даярдыгына көз салып келди. Кечки саат 21:00. Бул залда машыгуу кызыган учур. Мында 60-ка жакын мушкер тарбияланат. Зал тар болгондуктан балдар группага бөлүнгөн. Манасагай машыгуу залын 17 жыл мурун өзү түптөп, жада калса бул чыңдарды чыңалтуучу атайын көнүгүүлөрдү иштеп чыгып, анын сүрөттөрүн да өзү тарткан. Көбүнесе мушкерлердин физикалык даярдыгына басым жасайбыз. Андыктан бул жердеги рингти алып салып, азыр машыгуучу шаймандарды орнотконбуз. Канчалык мушкер чымыр денелүү болсо, ошончолук жеңил мушташып бат жеңишке жетет. 17 жыл аралыгында бул залдан мен деген мушкерлер тарбияланып чыккан. Азырда алардын учу уланып келет. Камал мындагы алдыңкы мушкерлерден. Бир канча мелдештердин жеңүүчүсү. Учурда Дүйшөнкул Шопоковдун урматына уюшулган ири мелдешке даярданууда. Буюрса жеңебиз, ошондой максат менен тренировка кылдык, ошондой максат менен даярдандык. Манасагай жаш балдарды машыктырууга жакшы басым жасайт. Түйшөлткөн эле жаш кезинде таланты бар балдар чоңойгондо жоголуп кетүүдө. Буга акыркы жылдары чоңдур арасындагы бокс өлкөдө солгундаганы себеп. Анан калса учурда Кыргызстанда бокстан өтчү мелдештер да аз. Раньше тоже как-то выставлял я ребят коммерческие бои, как профессионал. Мурун мен балдарды коммерциялык, тагыраагы профессионалдык мелдештерге даярдачумун. Азыр мунун баары токтоп калды. Эми жаш балдарды тарбияланга аракет кылуудамын. Биздин федерация жакшы эле аракеттенүүдө. Бирок бокс эмнедегир артка кетип жатат. Бирок ошого карабай өлкөдө мыкты машыктыруучулар бар. Алар өз кесибине берилип иштеп, бул спортту аз да болсо өнүктүрүүгө салымын кошуп жатат. Этот вид спорта. Жеткинчек балдарда кыргыз мушкерлерине караганда профессионалдуу рингте мушташкандарды кумир тутушат. 7 жашында бокска аралашкан Эрболот Мейвезердей мыкты болууну самайт. Кумир боксерум ал Флойд Мейвезер. Анткени ал бир да поражениясы жок келатат. Бийликтерге жетип, Кыргызстан желегин ошол жактарга жеткизип желбирет. Бийик максатка умтулган балдар өлкө келечеги, андыктан аларга жол көрсөтүп, алдыга сүрөө зарыл. Ошондо гана бул тестиерлерден дүйнөнүн жана олимпиаданын чемпиондору чыгат. Гүлжан Турдубаева, Аскар Муратов, ЛТР Бишкек.